Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taalam barыбыздын bilip bilbey kılgan күнөөлөрдү өз рахматын алып кечирген болсун. Кылган жакшылыктардын баарын өзү кабыл кылсын. Өмүрүбүздү узун жана амалдуу кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem айтат: адамдын бактылуулугунан анын өмүрүнүн узун болгону жана жакшы амалдар менен болгону. Адамдын бактысыздыгынан канча көп жашап, ошончо көп күнөө кылган болсо. Алхамдулилла, мына Аллах Тааласы менен бизге мүмкүнчүлүк берип, улуу айларда Шабан айында турабыз. Шабан айы да кирип келди. Шабандан кийин Рамазан айы келатат деген сөз. Азандын аркасынан камат айтылып, намаз окулгандай эле бул айдан кийин негизги ай болгон Рамазан айы да кирип келатат. Бүгүнкү сабагыбызды баштардан мурун урматтуу устазыбыз Кыргызстан мамлекетинин жалпы эле дамлалардын устазы катары болгон Молдо Сабыр дамла бүгүн эртең менен бул жалган дүйнөдөн кош айтты. Жаназасы 17:00-дө жаназа окулду. Өзүнүн акыркы сөздөрүнөн ырсаптарды көп жазчы. Ал кишини тааныйт элеңиздер да. Молдо Сабыр дамла машалла өтө бир чыган бир алымдардан болгон. Акыркы сөздөрүнөн: "О жараткан Кудайым, жалбарып сенден сурайым. 2 күндүк жалганда, өмүр бүтүп калганда, айырбагын ыймандан, аманат жанды алганда. Ырайым кылгын Кудайым, о дүйнөгө барганда" деп WhatsApp'тан акыркы кылган дуаларынын бири да. Чыныгы дүйнөгө кетти, мээнетти кылды. Бул киши дүйнөдөн кайткандан кийин жүрөгүндө ыйманы бар адам баары жүрөктө өкүнөт. Ыймандуу адамдын дүйнөдөн өтүшү бул өзгөчө алымдын дүйнөдөн өткөнү, алдын орду толукталбай турган деңгээлдеги бул жоготуу да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem айткан: алымдар бул жылдыздар деген. Адамдар ал аркылуу жол алат. Эгер бир алым өтө турган болсо, анын ордуну бүткүл аламдын адамы дагы ибадатчыл болсун, бирок алым болбосун, алар келип толуктай албайт депчи. Ала тоолуу мекенимден жарык нурлар өчүүдө. Алымдардын артынан алымдарыбыз өтүүдө. Дин алымынын ордуна дүйнөң кыйраса да өкүнбө. Устаз Сабыр молдобуз аламдан өтүп кетиптир, артында элим эми бөлүнбө. Сүрү болчу илимдин, сүйлөгөндө так айткан. Ак калпак кыргыз элине акыйкат айтчу Аллахтан. Жаратканым буйруп, жайы болсун жаннаттан деп шагирттеринин бири жазып кеткен ырсаптарды окуп коеюн дедим. Азыр иншалла сабагыбыздын алдында 3 жолу Ихлас сүрөсүн окуйлу, дуа кылып коелу, анан сабагыбызды баштайлы иншалла. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul huvallahu ahad, Allahus-samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus-samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus-samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. O жараткан Allah'ım, бардыгыбыздын билип билбей кылган күнөөбүздү кечиргин. Ушул окулган үй Кур'ан-ы Каримден пайда болгон соопторду о жараткан Allah'ым бүтүн өтүп кеткен дүйнөдөн, ya Allah, динге кызмат кылып өтүп кеткен, ya Allah, алымдар, оолия заттардын баарына багыштадык. Allah ичинен өзгөчө Allah шу жакын араларда өтүп кеткен, ya Allah, Чыбак Ажы Раматлыкка, ya Allah, Искендер карыбызга, ошондой эле Молдо Сабыр дамлабызга багыштадык, Садырдин казыбызга багыштадык.
Алардын барын жаткан жайларын бейиштин бакчалары кылгын, билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирип, кылган эмгектерин я Алла өзүң кабыл кылып, ахиретин я Аллахым өзүң абад кылгын. Аркасынан калган я Аллахым шагирттерди кыяматка чейин өзүң уланткын, элге кылган, динге кылган кызматыны мөмөлүү кылып, дүйнө жүзүнө я Аллахым өзүң пайдалуу кылгын. Ошол мээнеттен дагы я Алла үлүштү да бизге насип кылгын. Ва саллаллаху таала ала хайри халкихи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин.